Ассаламу алейкум. Азыр биткоиндин графиканы анализ кылабыз. Биткоиндин базы 116886. Азыркы базы бул дагы бир жолу кайталап айта кетейин. Бул бир күндүк графика. Азыркы биткоиндин эң чокусу 123.221 болгон. Андан кийин сразу бул жерден кээ бир трейдерлер свечанын теласын көрүп турабыз. Таякчасын өйдө кеткен. Бул жерде көп трейдерлер ликвидация болгонун байкасак болот. Анткени кээ бирлер покупкага кирип алган, сразу крупный трейдерлер продажа кылганын көрүнүп турат. Бул жерде сразу продажа кылган, лонгко кирип алгандар ликвидация болгон. Азыр бул жерде бир күндүк свечанын ылдыйга кеткенин көрүп турабыз. Кара свеча болуп эсептелинет. Жашыл көк свеча, меники бул жашыл свеча болуп калган. Болуп жасап койгом өзүм настройкасынан. Баягыда эле айтып кеткендей, бир күндүк графика менен караганда эки чоң мындайча айтканда точка ход бар. Биринчи FVG зонасы, мынакей мен чейип койгом. Экинчи ордер блок зонасы. Ордер блок зонасын мен аны дагы крайний меры, мындайча айтканда безопасный зона деп эсептеп жатам лонгко. Азыр FVG чейин келишин күч керек. Если что келсе, кээ бир убактарда болот, биток бул жерде проторговка болуп калып өйдө кетип калышы мүмкүн, флаг чийип. Так что азыр бул жерде биз деле байкасак, бул биринчи флаг болуп эсептелинет. Андан кийин экинчи флаг примерно качан накопление болуп кайра өйдө кетерин ойлош керекпиз. Менин оюм 2025 айына чейин биздин бара турган жерибиз 140 же 150 деп эсептеп, өз оюмду ушинтип ойлоп турамын. Аны убакыт келгенде өзүбүз көрөбүз. Так что айткан нерсем, точка ходум түшүнүктүү болуш керек. Дагы бир жолу кайталап кетейин. Биринчи FVG зонасы, экинчи ордер блок зонасы болуп эсептелинет. Бир күндүк менен анализ кылып, мындайча айтканда 1 сааттык менен точка ход ачсак деле болот. Аны деле өзүбүз деле көрүп турабыз. Азыр 1 сааттык менен бул жерден караганда эң главный уровень, проторговка уровень көк сызык чийип койгом. Аны тешип уже астында көргөндөй эле закреп болуп калганын көрүп турабыз. Мындайча айтканда проторговка болуп ошол жерде туруп калды да. Өйдө кете албай же түшө албай. Азыр биздин бара турган жерибиз баягы эле FVG зонасы, андан кийин ордер блок зонасын эсептесек болот. Азыр мен бул жерден деле мындайча айтканда шорт ачып аракет кылсам болот. Мисалы ылдый жерден ылдыйкы ордер блок зонасына чейин 1 сааттык график менен анализ кылып, андан кийин 15 мүнөттүк менен точка ход ачып койсом болот. Меники бул менде эки стратегия бар. Дневной, короткий позиция деп коет. 15 мүнөттүк менен анализ кылып, 5 мүнөттүк менен точка ход кирем. Так, бир күндүк менен бүттү. Эми 15 мүнөттүк анализге кайтып келелик. Так, 15 мүнөттүк анализде өзүбүз деле карап тургандай эле үстүндө ликвид бар. Примерно 117.758 ликвид. Как раз FVG зонасынан келип, мисалы FVG зонасы болгон, кайра келип үстүнкү отскок берип, FVG'ден отскок берип, ылдый кеткенин көрүп турабыз. Бул жерде азыр бул 117.759 бул сырткы ликвид. Андан кийинкиси 116.227 бул да сырткы ликвид болуп эсептелинет. Биток эң биринчи учурда сырткы ликвидтерди алып, ички ликвидтерди алып келип, анан сырткы ликвидди алып, адан крупный разворот болгонун байкасак болот. Бул 15 мүнөттүк менен графика менен караганда анализ кылып. Азыркы ликвидде мен бара турган жерибиз мунуку примерно 116.000. Ал ликвидди алып ылдый жөнөшү күтүш керек. Так, түшүнүктүү болду. Биток 1 сааттык менен анализ кылдым. Эгер видео анализге түшүнбөй жатсаңыздар, комментарийге жазып, оюңуздар жазып койсоңуздар болот. Видео түшүнүктүү болду, жакшы деп YouTube'дан. Так, эми алтынды көрүп коелук. Алтын 3360 базы. Азыркы кездеги алтында деле жанагы айткандай эле бул накопление зонасында деп
айтсак болот. Мынакей үстүңкү зона, анан астыңкы зона. Бул жерде өзүбүз деле алтынды бул жерден протарковка болуп өтүңкү ордер блок зонасын алып ылдыйга кайтышын күтүш керекпиз. Бул 15 мүнөттүк графика. Бир күндүк графика менен карап кеткенде бул жерде өзүбүз деле көргөндөй накопление туруп калды десек эсептесек болот. Анткени бул жерде четкий тренд бар. Мынакей өзүбүз деле көрүп турабыз. Бул трендти ылдый теше албай атат деп эсептесек болот. Так. Азыркы ала турган жерибиз бир күндүк менен караганда бул жерде ликвид бар экен. Эң чокусунда бул 3493 болуп эсептелип калат. Бул по-любому эң чоң ликвид алынга барат. 3000, мынакей бул 3493кө. Так что күтөбүз муну. Бир күндүк графика. 15 мүнөттүк менен позиция ачканда 15 мүнөттүктөн азыр мен бул жерден шортко жана покупкага эч вариант караштырып көрө элекмин. Өз жеке оюмча азыр бул жерде мен только күтүш керекмин. Только күтүш керек бул жерден. Так, түшүнүктүү болуш керек. Так. Азыр Binance биржасына келип, Binance'тан любой бир монетаны тандайлык. Мисалы базарга так изменение 24 часа дегенде басып. Так. Рынок анан USD-SM деп турат. Так, эң биринчи монетаны карап кетсек, мунун объему дагы так түшүнүктүү. Бул жаңы чыккан монета экен, бизге бул кереги жок. Так, бага эски монеталардан ом деген карап койлук. 1 сааттык графика. Так, омда деле ошондой. Так, TVT трансферитный кошелегу монетасы мындайча айтканда. Так, мунун объему TVT-ныкы 3 миллион экен. Так, дагы GST-ни барып койлук. Бул монета бир күндүк менен караганда так билинет. Так, күндүк менен түшүнүктүү. XRP бул деле байгыдай эле. Бул өйдө өсүп жатыптыр XRP. Так, ARU деп коюп койлук муну. Бул бир күндүк менен караганда деле байгыдай. Так. Бир монетаны анализ кылайлык. Так, AVAX. Бул $20, бул да түшүнүктүү. Так. Бул деле. Азыр бул жерде каданы алайлык мени. Трейдинг шоуга киребиз. Басабыз. Так, контрол эмес жасалдым ба? Биринчи монета Binance'га окшоду. Так, муну эң биринчи анализге кеткенде 15 мүнөттүктө өтө эле бк чыкка экен бул жерде. 1 сааттык менен кире кетелик. Азыр бул жерде 2 FVG зонасы чыккан. Биринчи FVG'ны жапканын көрүп турабыз. Экинчи FVG бар. Бул жерде мен точка ходто примерно как раз FVG'нын үстүнөн как раз издесем болот экен бул жерде. Мындайча айтканда келип отскок берип ылдый чокусуна барып ылдый түштүр. Андан кийин имбаланстан өйдөгө кайтканын күтүш керек мен. Так, муну ичке кылып коеюн. Азыр будан точка ход издеш керек. Так что будан точка ход издеш керек. Ну как раз FVG зонасын болжолдоп эсептеп өйдөгө алып койсок болот. Так, муну бир күндүк менен так карай кетелик. Бир күндүк менен кандай болуп жатат? Бул бир күндүк менен өзүп кайра түшкөн экен.
Азыр өзүңүз деле көргөндөй үстүндөгү ликвид алынганын өзүңүз деле көрүп турабыз. Мынакей бул ликвид полный алыныптыр. Значит, бул ылдыйга деле түшүшү мүмкүн. Түшүшү мүмкүн. Как раз мен айткандай эле точка ход караштырсак болот будан. Бул финансовый рекомендация эмес. Бул жерден мен бул жерде сигнал берген жокмун. Бул өзүмдүн опытымды көрсөтүп жатам. Кандай кириш керек, мен кандай жерден кирем жана кандай жерден чыгам. Менин артыман кайталап мындай чыкканда кирбеңиздер. Өзүңүздөр өз позицияңыздарды жана өз эмеңиздерди, депозитиңиздерди өзүңүздөр карап, рискин карап, контролдоп киресиздер. Менин артыма туруп алыңыздар. Так что бул 1 саат графикада мен кылдым азыркы. Муну күтөбүз. Комментарийге оюңуздарды жаза кетиңиздер. Видео кандай жактуу же түшүнүктүү болдубу, ошондо жаза кетиңиздер. Видеонун качествосу кандай, ошондо дагы жазып, муну жазып коюңуздар. Көргөнүңүздөргө чоң рахмат.